Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сиз бир жумушка кирсеңиз, ал жерден сизге бир айлык дайындалса, анан сизге эскертүү катарында мына иштерди кылбайсың, эгерде кыла турган болсоң сенин айлыгыңан кемейт десе, сиз ошол иштерди аткарып алдан толугу менен сактануу аракет кыласыз. Мына ошондой эле Рамазан айында турабыз. Рамазан айында дагы кээ бир иштерди кылуу менен орозо тутуучу адамдын соогунан кемип кетет. Аны шариятыбызда макрух деп айтат. Эми ал макрухтарды билип, андан сактануубуз зарыл. Ал макрух нерселер төмөнкү нерселер. Биринчиси, кайсы бир нерсени эч бир үзүрсүз чайнап же болбосо даамын көрүү. Туура шариятыбызда зарылчылыктан улам кайсы бир нерсени чайнаса, мисалы баласына тамак чайнап берүү же болбосо тамактын даамын көрүү керек болгон болсо, анда андай кылууга шариятыбыз уруксат берет. Эгер үзүрсүз болгон болсо, андагы эч кандай уруксат жок. Ошондой эле өзгөчө Рамазан айы ысык күндөргө дал келип калган болсо, өзүнүн чаңкоосун кетирүүнүн аракетин кылып, өзүнүн ишлекейин чогултуп жутса, бул да макрух эсептелет. Үчүнчүсү, адамды алсырата турган иштерди аткаруу. Орозо тутуучу адам курсагы ачка, алсыз болуп турган учурда хижама кылдыруу, башкача айтканда кан алдыруу жана оор жумуштарды аткаруу. Төртүнчүсү, шахваты, каалоосу, козголуу, коркунучу бар адам өз жубайын өбүүсү. Жана эскерте кете турган нерсе, Рамазан айында орозо тутуучу адамга тишти тазалоочу каражаттарды, башкача айтканда паста, щетка жана ушунун ордуна туруучу нерселерди колдондогун бул макрух болуп эсептелет. Жогоруда айтылган нерселер бул орозонун макрухтары. Ал эми төмөндө келе турган нерселер орозо кармоочуга макрух болбогон нерселер. Чач сакалына май сүрсө, көзүнө сурма коюусу жана салкындоо үчүн жууну же болбосо нымдуу кийимди ороону, жана даараттан башка учурларда оозу мурдуна суу алуу. Жана ошону менен биргеликте орозо тутуучу адам кайсы гана бир алда болбосун мисвак колдонуусу дагы бул макрух болуп эсептелбейт. Жана анын орозосуна эч кандай кемчилик кетпейт. Аллах таала бардыгыбызга жогоруда айтылган нерселерге амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.